сиздин өткөндө таласка болгон иш сапарыңызда кайсы бир чагымчылдын сизге карата бир чагым жасаганы коомчулукка тарап, коомдо ар кандай көз караш, пикир жаратты да. Көпчүлүгү сизди колдоп, бул чагым сиздин рейтингиңизди кайра көтөргөндөй болду. Окуяны уксак кандай болгонун? Биринчи эми таласка барган менин иш сапарымда тартылган тасма бар, мени коштоп жүргөн депутаттар бар, аткаруу бийлигинин адамдары бар, мени тосуп алып узаткан адамдар. Ошол тасмадан көрүп алып туруп, анан сөзүбүздү уласак да. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم Mına Bismillahirrahmanirrahim. Mına arçavlı aile. Bu şeker aile. İlgerten ele bir kalpos bir neme olup жүрген. Anan çiken ayılga gelgende ayıl 10 olsa ekan deydi. Bishkekке barganda Bishkek şaharыбыз mamleketimiz 10 olsa ekan degen. Başka çet mamleketke barganda Kırgızım ушундай өсө экен деген. Ошондон немеси менен Мурат Алин деген жылын билбем, райком эле мен ушул жерде жүргөм ат менен. Келди bir жакшы машина. Ушул жерден аңгыча Бектайке мурунга барбы басып кетип берди. Өсү салган жыгат көпөрү бар болчу. Келип ушул жерден жолукту. Ошого райкомго көрсөттү, терге барышкан жок. Муну ушул жерден көпөрү болсун, нар жагында Артаулдун тамы болсун, бер жагында Шекер айылдын тамы болсун, экөө катташып болсун деген. Мына ошо чикемдин немесин аткара турган убакыт келди. Мына эл башы жер ээси болсун болдуңар. Мынакей ошол кут болсун. Эми ушул көпөрөбүздү салып, ушул жол салып берсеңер, чикемдин ошо бир арманы ынтымак болсун, кошулсун деген ушундай арман. Ошону кийинки муундарыбыз аткарышыбыз керек. Мына касыр силер ушул жер ээрисисиңер, эл башысыңар. Mına meskil жетти, vakit жетти. Mına tek yaktan aylanabız, 7-8 komu. Bir yaktan Koksay'dan aylanabız. Bizde el bizde, yurtbuz temsilcilerden suranı atamız da. Aylık bit. Kaldırmak şakır, şurupuz. Buna konu Canan Samatov. Bunu Cenabı Emil Taştanaliyev'dir жазап кетти. Проект өсмөтө документациясын жазап берди. 11 миллион 782 миң сомдук көпүрө мына жерде экен. Бул аксакалдардын айткан сөзүнүн чындыгы бар. Тетиги жол жерде машина өтөт. Бирок ал аркы Казакстандын военсовхозуна жол болсо мурун МТФ бар болчу, ошол жакка барчу. Анан бул айыл менен айылдын ортосу мынакей 500 метр. Ушул жерден Уна көпүрөсүн жоктугунан мындайынан 4 километр же Коксай менен 8 километр айланып жүрөт. Анан бул көпүрөнүн демилгечиси Улуу Чыңгыз атабыз болгон. Туурабы? Чыңгыз атабыз ушул күркүрө мына бул жерде Айтматтын тегирмени болгон. Айтматтын чоң атасынын тегирмени болгон. Анан ал кишинин демилгеси негизинде Коксай менен Арчагул кошулса, Арчагул менен Шекер кошулса, бул илгерки күркүрө болуштугу өзүнчө бир күркүрө деген шаарчы болот деген аруу тилек менен жүрүп Чыңгыз Төрөкулович ушул ишке ашырып өтүп кетти. Анан ушул эки айылдын эли суранышты. Туурабы? Ушул жерге бир унаа көпүрө болсо, айыл 4 километр, 8 километр айланбай эле бир айыл өкмөтпүз биз. Шекер айыл өкмөтү, Арчагул айылы. Бул биздин караштуу айыл өкмөтү. Мына айылдык кеңештин төрагасы, мына айыл өкмөтү өзү турат. Анан ушул жерге унаанын көпүрөсүн Минтрастын балдары чийип беришти. Анан Урустан Айтбаевич мына аркы айылдан, мына агалары турат. Ошол айтты, ырыс келди, силердин комитет БСДны бүтүргүлө дагы титулга киргизип бергиле, каржысын мен чечип берем деди. Анан эми Дастан Арсбекович мен деле чечип берем деп атыптыр. Биздин негизги ушул эки айылдын элинин өтүнүчү, ушул тик Айтматовдун өзүнүн өкүнүчү, же болбосо биздин өтүнүч ушул жерге мынагы 11 миллион сомдук көпүрө экен. Тетиги көпүрө ал
айылдын этегинен чыгат да кайта үйдө чыгат. 4 километр жүрөсүңөрбү? 5 километр. Yok. 5 километр. Азыр Деуda 8 километр менен белгилеп жүрөт. 8 kilometre, 6 kilometre ekan jaq. Баян ушундай. Азыр эми өнүктүрүү жылуу бул региондорду. Мына ошо бизге калган социалдык бир гана объектибиз ушул кетишүү. Бул Минтранстын балансында болгондон кийин жасай албайт. Муну гострой десе. Эми Бул мамлекеттик жанагы курулуш архитектура башчысы. Мынагычы Урмат Курманбекович, бунун ПСДсын Минтранс бүтүрдү. Мына ориентировочная смета стоимость строительства фонду башта туруп, ар бири немесин бардыгын чийип бүтүрүп койгон мунун. Курула турган көпүрө. Кимисине тапшырма берилсе ошо бүтүрөт да. Могу лескосын четти. Анан могу айылга кирип кетебиз. Ошо могу керек. Ооба. Аксакалдардын айткан сөзү, мурунку Айтматовдун айтып кеткен сөзү боюнча муногу жерден 500 метр шекер менен кошулуп туруп. Булар эгерде айлана турган болсо 5 километр бияктан айланат, 5 километр бияктан айланат. Муну кошпой турган болсо 500 метрди кошпой турган болсо шекер айыл өкмөттү. Бу да бул. Ошону теманы эми сиздер мындай идеалдуу карап койсоңор мүмкүн чечилиши мүмкүн. Өскелдичине көтөрөт немеден, комитеттен. Биз колдойбуз. Жол кеңеш эми эл үчүн да. Сиздер колдоп бергиле, анан кийин нар жагы бюджетке кетсин, анан өкмөткө барсын, анан кийин эми анан элдин чечими чыгып калат деген ой. Чикең аткарылбай калган максаты. Колубуздардан келсе, Чикең үчүн аткарылбай калган максат аткарып берсиңерчи. Bir dua kılayım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malmaktalar Allah olsun, Peygamberimizin yüblerine, sağlıklarına salam salavatlar olsun. Uşu Kırgız memleketimiz önügü yakşı memleketten olsun. Buna el başı olgula, yer yesi olgula, eldin göy atkarıcıdan bolgula, üyüngöze yakşılık bala çakalı bolgula, daima eldin şunday işlenimine tolgula. Sizlerinde tilegeningер бар, tilegeningерге жеткиле. Şu eldin göy atkarıp, el başı, yer başı olup durup, son birlikte yürüyoruz. Amin. Allah razı olsun. Асфальтта калдыбы? Үстүндө эле неме асфальт. Бул жактан жеректешкен пайда дистан. Азыр эми тиги кар жос башталса эле быйыл бүтүрөсүң. Көп жумуш бүтүп. Бул жерде стелла болот. Жетону куюп койгон үстү жагы бар. Үстү жагы да. Бу жерде жана неме болот? Турналар да. Эрте жазда турналар болуп, бийик болуп турналар, анан китептин эмеси болот. Бу жерде Айтматов тайкел болот, анан могу жактын баардыгы газон, тетиги жер автоунаа жоготчой, аркасы болот. Газон кетет. Эки четинде кармандар. Манастын ордосу бар. Анан 40 чоросу менен турат. Чыңгыздын ордосу жок, Чыңгыздын айкелин тургузуп, ордосун тургузуп, анан анын 40 карманы бар. 40 чыгармасы бар. Ошондой эле негизде деп турган Чыңгыздарда деп турган 40 карманын баардыгын жолмо-жол турат. Жамиля турат, Исмайыл турат, дагы Танабай турат. Танабай турат. Биз баардыгын Султанмураттын баардыгы 40 карманы туруп анан бияк келет деп жанагы Поштальон. Манас ордосу болбодук берди менен. 40 чоросунда олтуруп бир 40 карманга отурмаса, бул туризмди өнүктүрүүгө дагы Манас ордо, Чыңгыз ордо деп. Мына ортодогу бүгүн силер көрүп келген жол да конуп калат эле. Туристтик бир маршрут болуп калат эле. Анан ушул башталган иш ташталбаш керек эле. Эки премьер-министрликтен убадасын берди. Бардыңар көрдүңөр да. Быйыл бүткөрүп, бирээсте убадасын берип атат. Анан убада менен убаранын айырмасы бир эле тамга ды менен ыры. Булар убада бердиби же убара бердиби, аны убакыт көрсөтөт. Ana ушул иш башталгандан айына чыккан орто жолдо калып калганда сурагандардын айткандан дуялып калдык акыркүндө. Токтоп калды айнан, токтоп калды бул. Иш башталгандан уланып кетиш керек эле да. Колдоп берсеңиздер бул бүтөт да мынакей. 100 жылга чейин бүтүп калса деген ниетибиз бар. 95 чейин бүтүп калса гана. Дүйнө дүңгүргөн таң азалып чыккендин ишине келгенде ушул тартылып калып атат иштин баары. Быйылкы жылы каржылап бүткөрүп койсун. Эми 2 жылга кечигип кетти бул проект. Анан эмки жылга калап турган болсо, бул жак урап баштайт. Токтойт, чеке урап баштайт, токтойт, токтоп барат. 100 жылдыкка бүткөрүү болчу. 100 жылдыкка мына жакта 7 жыл калат. Ошол үчүн аракет керек. Эми бул жерде Сооронбай Шарипов премьер убагында баштаган экен. Эми ал киши азыр президент. Эми кулагына кайра айтып, муну бүтүрүш керек да. Жок, колдоо көргөзүп коюңуздар депутаттар. Биз комитеттен чечим чыгарып берет. 18-жылы август айында 17-синде чогулуш болгон. Анда Сооронбай Шарипович премьер-министр болчу. Ошондо Ырыскелди укам туруп айткан, өкмөт жазабаган, район жазабаган,
область жасалган жумуштун бүт баарын мына Сейдак Баракем 15 гектар жердин баарын трансформация айлык албай бүтүрүз деген. Ошондо 3 жолу айткан, рахмат агай, рахмат деп тур. Эми буюрса баары туруп келатат. Скетчневич. Мынагу чоң жолдончу, чоң жолдон. Жанагы Үрсебекен ачыгарга Жумайыл. Не Жумайыл? Ошо менен эмнеге 3 көпүрө курат экенбиз. Беркеч жанагы. Ошо 3 көпүрө кылсак, туура түп жанагы Манас ордогодай болуп туруп түп болот экен. Анткени мынагу дамба да. Мына көлч, жолчу мына келатканчы. А кийин бусерчи. Кийин арамне Чыңгыз ордого келаткан жолду жылда эле дамбаны тазалай берсе, бузула берсе, ана ушул жакка көчүп кетип атат да. Тура эле го дейм. Айлык бут кандай карасыңыз? Тура эле? Тура эле деп атабыз. Чыңгыздын жүгүн көтөрүш керек болуп атыр. Ушуну жалпы эл суранып атат. Бул ушуну көтөрүп берсеңиздер, арбагы ыраазы болсо, мынакей Рыскели күнүтүн уктабай ушу чикем үчүн чокап рахмат буга. Ушу арбагы колдоп, эм кысасып да бар жерде колуна кана бата берейик. 1 2 3. Эң бир жолу. Дай бир жолу. Демек, сизге болгон чагымды кол салууну бийликтин кутуму катары эсептесек болобу? Албетте, эми ошол жерде райондун жетекчиси, укук коргоо органдарынын бардык мамлекеттик жетекчилер, жергиликтүү жетекчилер жүргөндөн кийин бул атайын жасалган кутум экенин мен билип эле турам. Аны мен эмес бүтүндөй таластын эли билип атат. Мен таластын ушул учурдан пайдаланып, ушу 4 күндүн ичинде 4000ден ашык адам ар кандай мына кайрылуулар жазып, кубат айтып, көңүлүмдү көтөргөнгө аракет кылышты. Бирок мен анчалык деле көңүлүм чөккөн жок. Мен анчалык эске ала турган, же болбосо көңүлүм кала турган нерседер болгон жок. Мен эл алдындагы өзүмдүн аброюмду, кылган кызматымды жакшы билем. Маселен, мени канчалык ал жигит жамандабасын, канчалык менен таласка керегим жок экенин айтпасын. Маселен, мен 4 жыл депутат болдум. Мына 5-жыл болуп атат. 4 жыл депутаттык ишмердигимдин ичинде мен 4 жыл катары менен жылдын эң мыкты депутаты деген өкмөттүк дагы өкмөттүк эмес уюмдардын массалык маалымат каражаттарынын сыйлыктарын алдым. Буга менин сыйлаган гезит журналдардын бардыгы күбө. Андан башка Кыргызстандагы эл аралык уюмдар, өкмөттүк эмес уюмдар өздөрү дагы сурамжылоо жүргүзүп, былтыркы жылы Кыргызстандагы 5 депутатты эң демократ депутат атады. Ошолордун сап башында мен турдум. Экинчи Жанар, Эльвира Сурабалдиева, Дастан Бекешев, анан Алмамбет Шыкмаматов болду. Тастыктап айта турган болсом, Newscage деген 1 миллиондон ашуун өзүнүн жазуулучусу бар Кыргызстандагы эң авторитеттүү портал бар, маалымат агенттиги. Мына ошолор 7 областты түрө кыдырып, 7 областтын элине сурамжылоо жүргүзүп чыкты. Кайсы партияга, кайсы адамга эмки шайлоодо добуш бересиз дегенде, ошол жыйынтыгы боюнча 7 областтын ошо Момбековдун рейтингин аташты, жана СДПК партиясын аташты да. Булардын бардыгы мен ойлоп тапкан нерсе эмес. Бунун бардыгы менин жерлердеги эл алдындагы өз милдеттерин так аткаргандыгын айтат. Анан эми мен бунун үчүн мен актаныш үчүн айткан жокмун. Мен буну мактоо үчүн айткан жокмун. Мен буну тактоо үчүн айтып коеюн дедим. Эми канчалык болгон күндө деле эртеңки шайлоо, же болбосо жөжөнү күзүндө санайбыз дегенден кийин добушту 100 күндө санайбыз. Эми мен ага териккен жокмун. Мен ал мага жамандык каалаган адамдардын баарына мен амандык каалайм. Байдылда Сарногоевдун бир куплети бар да, ал мени ичсиң деди, итмин дедим, тек гана терикпестен күлүп туруп, не кылам, жаман айтып, жакташып, мен анан ит экенин билип туруп депчи. Мен ушул Байдыл атабыздын ыры менен жооп берет болчумун. Анан казактардын акылманы, даанышманы, түрколог, коомдук ишмер, революционер Ахмет Байтурсун уулу деген бар. Анында бир жазган 4 сап ыры эсиме келет да, мындай деген: кыйын эмес камакка алып жапканы, кыйын эмес дарга асып атканы, баарынан да кыйын турат, мен үчүн өз айылыңдын ити үрүп капканы депчи. Мен ушул 2 улуу даанышмандын гана 4 сап ыры менен жооп бергим келет. Эми алдыда дагы мындай каралоолуу компаниялар күчөт окшойт. Коронавирустай эле каптап кетти, бирок бул каралоо компаниясы жакшылык алып барбайт. Элди 2ге бөлгөндөн эч ким пайда таппайт.